жашоо бар, демек табыгы илим бар. Баягы күн чыкканга окшоп жаңылык, жаңы жашоого ылайыкташып чыга берет. Ошондуктан жанагы сүрөөлөрдү мындай чечмеленет. Сүрөө деген бул сүрөт деп болжолу. Мына сүрөттү чийип койсоң бир ис түшүп калат да. Сүрөө жасылып калган. А бул табыгы илим ааламдан келген теңдешсиз кабарлар, сунуштар, талаптар, тапшырмалар болуп атпайбы? Бул күн өткөн сайын, адам өскөн сайын, аалам өскөн сайын жаңыланып келе берет. Ошого улап өткөндөгү эфирге улап сүйлөйлү. Болбосо тема өтө көп. Баягы жылкычы деле жылкысынын кайда болоорун, кайдан тосуп алаарын, кайда жаярын, баягы жайытын кенен билгендей, ары айдап жайса, бери айдап жайса, баарын билгендей, мен дагы ошол адамзатка жол таап берүү үчүн ааламдан буйрулган. Ошон үчүн жолун таап бере алам. Баарын билем десем болот. Бирок адамдын өскөнүнө жараша ар кырынан берем. Ошол жайлоосун жайытын кенен билгендей, ошо дүйнөнү, ааламды, адамзатты, арбайды, табиатты кенен билгендиктен ошол ар кырынан түшүндүрүп бере берем. Ушул билдирүүлөр да бар. Арстан алай, дүйнө эле келип бизге жол таап бер деген десе ошого даярсызбы деп. Баардык суроолоруна жооп бере аласызбы деп. Анысы кандай бүгүнкү күндө мен ошол дүйнө элине жол таап бергенге даярмын. Мисалга, оору суркоо эмнеден пайда болуп атат? Мына мен ошого жооп таап бере алам. Адам бул дүйнөгө эмнеге келген? Мына сиздер окуп бүтүп калдыңыздар. Кайдан жаралган, эмнеге жаралган, жан өлгөндөн кийин кайда барат, адам бул дүйнөгө эмнеге келди? Мына муну дүйнө билбейт эли. А кыргыздар Арсалай аркылуу көчүп алды. Табиаттын кызматы. Табиат эмне экен? Кудайдын көзгө көрүнгөн керемет экен. Табиат Кудайдын аткаруучу кабарчысы экен. Мына силер аны таанып алдыңар, а дүйнө эли билбейт. Табиат менен таттуу мамилени билбейт. Табиат жандуу экенин билбейт. Табиат адамга карап мамиле кылаарын билбейт. Оору суркоо же болбосо инопланеталды дүйнө көрүп атат. А бирок ал эмне деген күч? Алар эмнени каалап атат? Муну билбейт. Төртүнчүдөн, саясатчылар дүйнөдөгү, Кыргызстандагы саясатчылар эмнеге оңдой албай атат? Кайсы жол менен өсүш керек? Дүйнөнү билбейт. Аны сиздер билесиздер, Арсалай билет. Мына ошентип болгон суроого жооп алдыңыздар деп айтсак да болот. Мына ошого улап дагы бүгүн тема сүйлөйлү. Эң биринчи адам мындай деп түшүнсөңүздөр болот. Бүгүнкү күнгө чейин бирөөлөр Алла деп жашап келген, бирөөлөр Кудай деп келген, башына күн түшкөндө кудайлаган адам болгон. Бирөөлөр мазар ээси бар деп, бирөөлөр ата жолунда айтор жашап келген. Адам жаралгандан бери. А бирок аалам өзү эмне экенин, же болбосо ошо араб тилинде айтканда Алла өзү эмне экенин, Аллага өзү эмне экенин билбей келген. Мына момун мусулмандар. Жалган менен чындыкка чыгалы бүгүнкү күндө. Чыныгы жол менен жашайлы да. Мындай жашоодо деле чыныгы жол менен жашайсың да. Чыныгы вариант менен жашайсың, мындай бир жакыныраак ишти кыласың. Ошол сыяктуу мына сиздер бүгүнкү күнгө чейин билдиңер